Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Мира Жолдошова. Бүгүн мен сиздерге VK Serving жөнүндө айтып маалымат берейин. VK Serving бул ушундай раскрутка, кандай десек, лайк басып, группаларга катталып, подписчик друзьяларга катталып, кошулуп отуруп биз акча тапсак болот. Бул жерде мен сиздерге чыгарган акчаларымды көрсөтүп берейин. Минимальный сумма 50 рубльдан баштап чыгарсак болот. Биринчи күнү 5 күнгө чейин заявка таштасак, эгерде 5 күн акыркы күн эскерте кетүүчү нерсе, 6-күнү сөзсүз түрдө акчаңыз түшөт. Суббота күнү заявка таштасаңыз, анда кечигип калган болосуз, кийинки субботага калып кетесиз. Бул жерде WebMoney, анан Яндекстенги Киви кошелокко чыгарса болот. Мен 24 декабрда 50 рубль салдым, выплачено деп турат. Анан кийин 10 январда да 52 рубль выплачено. И бүгүн түшө элек, кече заявка алганмын. Кудай буйрса, 25 январ. Бүгүн түшөт 69 рубль. Кудай буйрса, после обеда түшөт. Мына жерде уведомление дегенде Инстаграмда неме кылгандарды, жаңылыктарын киргизип турат. TikTok жаңы эле кошулду, Telegram кошулду. Задание дегенди басып туруп, сиздер ушул жерден заданияларды аткарасыздар. Мындай задание дегенди басканда бизге азыр заданиялар чыгат. Заданиялар чыкканда аябай тез аткарып калбаса жоголуп кетет. Аткаруу эле кызыл айланган стрелканы бассак, бизге акча түшө берет. TikToктон дагы заданиялар аябай көбөйө баштады. Мынакей задание дегенди басайын. Мынакей Instagram меники мисалы. Мындай болуп экранды басып туруп ылдый тартып туруп кой бергенде обновить болот. Азыр заданиялардын баарын аткарып салдым эле. Ушул жака киргиче келип калган. Пока мынакей просмотр видео 6:23 бар экен менде, 6:23. Мен сиздерге көрсөтүп берейин. 15 секунд көрүш керек экен. 55, 54, 53, 52. Мынакей задание аткаргандан мындай кызыл жанып турат. Ушуну басып коебуз. Ушуну басканда мына задание выполнено деп бизге азыр мына жака түштү. Ошондой эле мына TikToкту бассак, бул немеге өтөт. Мында мындай обновить кылып туруп, мындай тез кирип обновить кылып турсак, заданиялар келет. ВКонтакте менде блок болуп калды. Анан кийин Telegram. Ошо төртөө азыр иштеп атат. Жакында Кудай буйрса YouTube, Twitter, Одноклассник, Facebook кирет. Азырдан баштап иштеңиздер. Кандай привязка кылыш керек деген суроо жаралса, эгерде биз мына жерден привязка кылабыз азыр. Мына настройкиге киребиз. Настройкиге кирип туруп, мына жерге номер телефон, email, пароль ушул жака неме кылсак болот, жазсак болот. Мына профиль дегенге кирсек, мына ВКонтакте кайра бир катталганыңыздан кийин өзгөртө албайсыз алмаштырып. Ошондуктан көңүл буруп катталыш керек буга. Добавить профиль деп туруп, мындай профилдерди киргизесиңер. Ал эми реферальный ссылканы болсо, мына рефералы деген жерден скопировать ссылку деп туруп,